Moskva şаарында bir kız menen taanышып калгам. Бирок көрүп эле жактырып калдым. Аялым ортодо 3 балабыз бар болчу dedi. Estağfurullah. Ал кыз менен жүрүп 8 балдар боюнда болду dedi. Meni çırkıratıp boyundan aldırdı. Allah'tan жалбарып ыйлап кечирим сурайын күнүгө. Мен ошондон баштап уйкум бузулду. Түшүмө кирет. Кыйнайт. Ал кызды ушунчалык жакшы көрүп, ишенип сүйүп жүрөм ушу күнгө чейин. Ошол себеп биринчи турмуштан ажырадым. Ал кыздын баласы каршы. Устазым акыркы күндөрдө өтө кыйналып турам. Раматыл апам көз жумгандан ыйлап чыдагам. Бул кыздын күйүтүн көтөрө албай жатам. Жардам бериңизчи сизден. Аллахым эки дүйнө разы болсун. Эл үчүн өлүмгө, ал үчүн өлүмгө барышка даяр турам дейт. Жакшы эмес окуя. Эми адам эркек деген мындай олуттуураак болушу керек. Бир кызды көрүп калса анан кийин ошону сүйүп калган, бул жакшы эмес, Качан жүрөктөгү нерсени бош таштасаң, же болбосо нафсиңди бош таштасаң, ошондой нерсе болот. Үй бүлөлүү адам өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын ойлошу керек. Анан эми аны сүйүп эле тим болбостон, аны менен дагы мүмкүн никеңиз бар же никеңиз жок, жакындык кылып мынтип боюна болгондон кийин ал корккондон мынтип боюнан алдырыптыр. Ага бардыгына ошол эркек күнөөлүү болот. Анан ошонун себеби менен өзүнүн биринчи аялы менен дагы ажырашып кетиптир, көрдүңүзбү? Сүйүү деген бул баягы убактылуу нерсе. Адам ал сүйүүнүн аркасынан ээрчип жинди боло турган нерсе эмес. Эгер нафсиңизге кой берсеңиз, нафсиңиз сизге мойнуңузга минип, сизди кул кылып ошентип жете эле калат. Адам өзүн кармай билиш керек. Үй бүлөлүү, 3 баласы болгондон кийин антип жаш баладай болуп сүйүүгө мас болгон бир уят көрүнүш. Мына ошонун айынан дагы мен өзүм жанымды кыйганга даярмын дейм. Бул акмакчылык эмичи. Эми ошол үй бүлөңүздү кайра тикелеңиз, балдарыңызга кайтыңыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, шарият уруксат берет. Ал кызды да таап, ата-энесинин колунан сурап, аялыңыз менен кеңешип кайра үй бүлө курсаңыз, ал шарият иншалла четке какпайт. Эми мындай эркек адам мындай жумшактыкка барбашы керек, бул уят болот мындай нерсе. Психолог карта ачкан сыяктуу иш менен алектенген адамдын ишин кылып, акчасын алса адал эле болобу же акчасын албаган жакшыбы деп. Психолог карта ачкан сыяктуу иш менен алектенген адамдын ишин кылып, акчасын алса адал эле болобу же акчасын албаган жакшыбы дейт. Негизи ушуга окшогондордун астында өзүңүздү кор кылып барып иштебегениңиз жакшы. Бирок иштеп кала турган болсоңуз, мусулман катары, ал кылган ишине өзү жооп берет. Бизде эреже бар, фи'лу фа'или мухтар деген. Ар бир адам өзүнүн кылган ишине жараша жооп берет. Анын кылган ишине сиз жооптуу эмессиз. Ал эми анын арамдан тапкан акчасы болсо, сиз өзүңүз адал эмгек кылган болсоңуз, мисалы стройкасын кылып бердиңиз, же үйүн ремонт кылдыңыз, же бир нерсе кылдыңыз, же такси менен жеткиздиңиз, сиздин ишиңиз адал болгондуктан ал тапкан акчаңыз дагы сизге адал болот иншалла. Жамаат менен намаз окуп жатып, имамдан 3 кыймыл аракетке калып кетсе, намаз бузулат деген сөз канчалык чын? 3 кыймыл аракетте калып кетсе. 3 кыймыл деген кандай экен, мен элестете албайм азырчы. Эгерде имам ташаххудда отурса, сиз рукуда жүрсөңүз аркада, анда имамдын аркасынан уда ээрчибегендигиңиз үчүн күнөөкөр болосуз. Себеби биз имамдын аркасынан ээрчигенге милдеттүүбүз. Анан намаз бузулуп калуу коркунучу боюнча менде маалымат жок. Ал эми кыймыл аракеттен намаз бузулабы деген суроо боло турган болсо, кыймыл аракеттен 3 жолу кыймылдаса намаз бузулат деген сөз Ханафи мазхабтагы бир сөз. Дагы бир башка сөз бар. Эгерде өзү ойлосо, мен ушу көп кыймылдап койдум десе намаз бузулат деген. Үчүнчүсү сырттан караган адам, бул адам намаз окубай эле турат окшойт десе, ошол адамдын намазы бузулат деп айтылат. Фатва ошол акыркы сөзгө берет. Сырттан караган адам, бул адам намаз окубай эле турат экен деп карап калса, себеби ушунчалык көп кыймылдагандыктан сырттан караган адам бул намаз окубай эле турат экен деген түшүнүккө келип кала турган болсо, мына ошол мезгилде намаз
buzulат дейт. Ал эми 3 жолу кыймылдаган эле намаз бузулат деп ушуга фатва бере турамыз, анда көпчүлүк адамдардын намазы дурус болбой калат. Ал эми өзүңдүн оюңда мен көп кыймылдап койдум дегенде намаз бузулат деп фатва бере турган болсок, анда шайтан дайыма келип азгырык салып намазың бузулду деп ар бир жанагы васваса менен ооругандарга кудай берип, андан эмес башка адамдарга деле зыян болушу мүмкүн. Ошон үчүн акыркы сөзгө фатва берилет. Аллаху алам.